Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Кыргыз эл жазуучусу Касымалы Баялиновдун Боордоштор романы. Кайра кайтышканда. Попелявскийлер шаарда большевиктердин демилгеч тобу бар экенин билишкен, бирок анын жетекчилери ким экенин көп анчалык жакшы биле алышкан эмес. Ошондо дагы Чорный менен Ивановдон алар шектенишер эле. Анткени Чорныйдын солдаттарга акчасыз кино көрсөтүп, кайсы бирөөнү чакырып, өз ара сүйлөшкөнүн алар угушкан. Анын мылтык жасоочу мастер экени да, үйүн тинтишкенде бир топ мылтык табылганы да аларга маалим. Күндөрдүн биринде анын складда пайдаланылбай жаткан эски бузук мылтыктарыңарды бергиле, мен аларды оңдоп берем дегенин да билишет. Соңку кездерде аларга каршы көчөлөргө жабыштырылган прокламациялар алардык эмей кимдики? Албетте ошолордуку. Митинг уюштуруп сөз сүйлөгөндөр ким? Албетте ошолор. Демек, алардын бирөөнү колго түшүрдүк. Эми тигинисин да камабасак, башкаларына кошулуп, элдин ыркын бузат дешип, комиссарлар туш-туш жака адамдарын чаптырып, Чорныйды издете кетишти. Бүгүн болбосо эртең дегендей, ал дагы колго түшөт деген ишениште. Съезд болсо жумушун эчак бүткөн. Жер суу башкармасынын председательдигине шайланган Гусаков деген эме кеңсесинде менменсинип иштөөдө. Областтык съездге өзүбүздүн адамдар деп Терентьев менен Шукаревди делегат кылып жиберишкенине бир топ күн болуп калды. Алар ал жакта убактылуу өкмөттүн таламын талашат деген ой комиссарларда. Ушунун бардыгын эске түшүргөн начальник кабинетинде эки колун аркасына алып, ары-бери басып келип, иш оңунда деди күлүңдөп. Бирок качанкыга чейин иш оңунда болоруна анын көзү жете алган жок. Анткени Верныйда актар өкмөтүнүн шаштысы кетти деген кабар анын тынчын алат. Кокустан андагы аскери өкмөт куласа, мындагы убактылуу өкмөт эмне болмокчу? Бул ойго көчкөндө Попелявскийдин күлүңдөгөн өңү кайра бозоруп, ал жөнүндө акылдашайын деп Ходосовго барды. Комиссар да ошол кезде бирөөгө акыл бермек түгүл, өзүн кайда коюр жер таппай турду эле, эшиктен кирген Попелявскийди көрө коюп, кыйкырып жиберди. Курудук биз, курудук. Эмне болуп? Ходосов ага үн сөзсүз бир жапырак кагазды сунду. Попелявский шашкалактап окуса, Верныйда аскери өкмөт кулап, анын ордуна совет өкмөтү орногону, областтык революциялык согуш комитети түзүлгөнү жөнүндө жазылган телеграммалар экен. Начальник эки көзү чанагынан чыга жаздап, башын мыкчып, төмөн карап, үн катпастан үшкүрүнүп отура кетти. Бир окумда кайрадан башын көтөрдү. Ошентип биздин күнүбүз бүттүбү? Деди ал өзүнө өзү суроо берип. Жок, деди кайра кайраттанып. Оңойлук менен өкмөттү биз аларга бере койбойбуз. Аненков менен байланышып, андан жардам сурайбыз. Жардам келгенче колдо бар күчүбүздү жумшап, мындагы большевиктерге катуу чаралар көрөбүз. Чарага келишкенде, бул жакка шектүү кишилерди өткөрбөгүлө деп, көт малды менен нарын колдогу заставаларга буйрук жибермекчи болушту дагы, ошол замат буйруктарын жазып, чыгыш менен батышка адамдарын чаптырышты. Барлык күчүн жумшап совет өкмөтүнө кырсык кылып, убактылуу өкмөттү кантсе дагы колдорунда сактап калгысы келишти. Шаарда согуш абалын жарыялап, большевиктерди куугунтуктап, ар кандай митинг, жыйналыштарга тыюу салышты. Бирок тарыхтын алга жылган дөңгөлөгүн алар кантип токтотот? Верныйда совет өкмөтү орноду деген кабар угулаары менен эле большевиктердин жетекчилиги менен шаар эли жашасын совет өкмөтү, жоюлсун убактылуу өкмөт деген ураан прокламациялар менен көрүнө көчөлөргө чыга келишти. Бир аз мүмкүнчүлүк боло калса эле казармадагы солдаттар да убактылуу өкмөттүн комиссарларына каршы чыгаары көрүнүп турат. Шаар ичи ушундай олку-солку абалда турган кезде Верныйдан Пржевальскийге согуш комиссары болуп Шукаревдин дайындалгандыгы жөнүндө телеграмма келип калды.
Апрель айынын баш чени. Күн жылып, жер жумшарып, эл кош чыгарып, эгин айдап жаткан кез. Курал жабдыгы бар. Аскери кийимчен эки адам Түп суусунун көпүрөсүнөн өттү дагы Кашатка чыга келишти. Жолоочулардын бирөө сакал, мурутун кырдырган, жашы 30-дан эч агашкан, коңкогой мурун, сары чийкил орус жигити. Бул баягыда Пржевальскийде уездик жер башкармасынын съездинде областтык съездге делегат этип жиберишкен Николай Шокарев. Экинчиси комиссарды узатып келе жаткан кызыл гвардеец жаш жигит. Жолоочулар Түп селосуна кире бергенде сол жака бура тартып, экинчи көчөгө кайрылышты. Ал жакта Чорныйдын атасынын үйү бар экени Шокаревке маалим. Баягыда съездде отурганда Чорныйдын тигилерге карматпай качканын да ал жакшы билет. Атасынан сурап, анын дайынын билейин деп, экинчи көчөгө анын бурулган себеби да ошол эле. Жолоочулар Тонукел үйдүн капкасына келе бергенде Сурганчык дарбазанын түбүндө жаткан экен, арсылдап үрүп атчандардын алдынан чыкты. Ошол кезде короодон чоң сакал орус адамы тышка чыга келип, итти жаңсап, кооду дагы конокторду каршы алды. Шокарев аны Чорныйдын атасы экенин таанып, салам айтып, атынан түшө калып кол алышып көрүшө кетти. Аттарын жетелетип короого киргенде, аркы төрдөгү ат такырда куржунун ээрине арта салып жаткан кыргыз жигитке кайрылды чал. Ибрай, бастырмакчы болуп жатасыңарбы? Коноктордун аттарын алып тегиндей байлачы, анан кетээрсиң. Ибрай жүгүрө келип коноктордун колдорунан аттарын алды дагы жетелеп барып бастырманын алдына байлады. Эмнегедир ал коноктор кирген үйдөн көзүн албайт. Алардын кимдер экенин билгиси, тоодо жашырынып жаткан досуна алар жөнүндө айтып бергиси келет. Ким билет, балким Чорныйды издеп, Токтоянга барып, тапкыланы кайда экенин айткыла деп, аларды коркутушкан казак орустарга окшогон эмелер го. Эмнеси болсо дагы булардын ким экендигин билмейинче кетиши болбостур. Бир топ убакыт өттү. Ибрай тигилерди качан чыгат деп, бир топ убакыт өткөрүп тынчы кетип, короодо отурганда коноктор дагы тышка чыга келишти. Ибрай деди абышка күлүңдөп, Верныйда совет өкмөт орноптур. Михаилге барып айткын, тезинен келсин мында. Жакшы болот. Шатынын ичи урчук-урчук, тумшуктуу келген чоң жылга. Көк кашка суусу, суу бойлорунда үркүп өскөн бадалдары, бадал арасынан жылаандай ийрилген жалгыз аяк жолу бар. Ал жол менен жылганы өрдөп жогорулап барганында боз тумшуктун имерлишинде чоң аска таштын түбүндө бир байдын үркүндөн мурда мал кыштаткан таш короосу алдагайдан көз көрүнат. Анын кычыктарына, теги көрүнгөн аска таштын жалама боорлоруна уя жасап, түнөк этип, кезек-кезек чыйпылдап чымчыктар көгүчкөндөр гана болбосо, бул чөйрөдө алардан башка эч нерсе жок. Кулак мурун кескендей жымжырт. Чорныйдын бир топ күндөн берки түнөгү ушул таш короо. Анын бир бурчуна Ыбрай Чорныйга жумшактап, калкалап алачык жасап берген. Тамак ашындагы атынын жем чөбүн да түн жамына ташаган ошол. Күндүз Чорный кырга чыгып, күзөтчүлүк этип, дүрбү салып, ой жактагы өткөн кеткендерге көз салаар эле. Бүгүн да ал түшкө жакын кырга чыкты. Дүрбү салып ой жака көз жиберсе, айталанын баары тең жазгы жаратылыштын кучагында. Түп өрөөнү жашылданып мелтирейт, тигине тасманын бели. Кары эчак кетиптир. Токтоянда баягы эле өзү жайланышкан качкындардын алачык тамдары көзгө электенип көрүнүүдө. Андан берки этекте шатыны өрдөөчүдөй атчан адам келе жатат. Ким болду экен ал? Болгондо Ыбрай го, деди. Чорный эңкейиштеп басып. Короого жеткенче Ыбрай дагы атын кара терге түшүрүп, жетип келип, сүйүнчүлөп, көргөн билгенин уккан сөздөрүн дагы божурап айта кетти. Шокарев Чорныйды ээрчити Пржевальскийге келери менен шаардык думадан талап кылып, Иванов түрмөдөн бошонуп алды. Казармада митинг өткөрүп, областта убактылуу өкмөт кулап,
Анын ордуна Совет өкмөтү орногону жөнүндө революциялык согуш комитет тарабынан ал мында согуш комиссары болуп келгени жөнүндө айтты. Офицер юнкерлер бай кулактардын балдары гана болбосо, солдаттардын көпчүлүгү депутаттар советинин жактаганын билгизип, ураалашып колдорун чапкылашты. Бул сапарда Попелявский мурдагысындай эмес, кыйкырганын, өкүргөнүн коюп, жуушагансып калыптыр. Антейин дебеске айласы канча, гарнизондогу анын карамагындагы солдаттар большевиктер жагына өткөнү турат. Кой, ишти ырбатпайын, мейли жарыялай берсин өкмөтүн. Шаардык думада биз силерге өкмөттү өткөрүп берели демиш болду. Андан ары биз дагы карап жатпаспыз, деди ал өз ичинен. Ошол кечте большевиктердин туңгуч уюштуруу жыйналышы өткөрүлүп, уездик согуш комиссарына Шокаревди, анын орун басары Чорныйды, отрядтын командирлигине Кравцевди шайлашты. Шаарда Совет өкмөтү орногону жөнүндө ураан баракчалар бастырып, көчөлөргө жабыштырышты. Өткөн кеткендер аларды окушуп, мына бизге дагы эркиндик келди, жашасын Совет өкмөтү дешип сүйлөшкөнүн көрөсүң. Бирок элдин кубанычы узакка барбастан кайра бат эле суу сепкендей боло түштү. Ал мындайча болду. Совет өкмөтүн жактоочу солдаттарды комиссарлар дароо куралсыздандырды. Замбирек пулемоттордун ачкычтарын дагы астыртан алдырып ташташты. Тиги жак бул жагында жайгаштырышкан соң, эми биз өкмөттү силерге салтанаттуу түрдө өткөрүп беребиз дешип, жар салып, Шокарев, Иванов, Чорныйларды баш кылып, бир топ большевиктерди думанын жыйналышына чакырышты. Алардын арам оюн беш колундай жакшы билген Чорный: "Ай, мен аларга ишенбейм. Дагы да жамандык ой менен бизди чакырып жатышат", деди жолдошторуна. "Алардын күнү бүтпөдүбү, эмне коркосуң алардан", деди Иванов менен Шокарев. Ээрчиши басып келишсе, залдын ичи толгон эл. Көрсө өкмөттү депутаттар советине өткөрүп берет экен деген кабар угулганда, думага мүчө болгондор да, мүчө болбогондор да даңазалап келишкен экен. Убактылуу өкмөттүн комиссары Попелявский, Хадосов, Гусаков, Храмыхтар президиумда отурушат. Эшиктен кирип большевиктерди көрөр менен "Келгиле мындай, келгиле" дешип, аларды төргө чакыра кетишти. Иванов менен Шокарев ээрчише келип, төргө жете бергенде Попелявский ордунан шаша тура келди. "Убактылуу өкмөттүн атынан буйруамын. Иванов, Шокарев, Чорныйларды камакка алабыз." "Кана, камагыла буларды. Кайдан жеткенин ким билсин?" Жаналгычтай шымаланган 10 чакты казак орус залга кирип келип, Иванов менен Шокаревди кармап калышты. Чорный бул сапарда карматпай залдан чыга качты. Жетекчи күч жөнүндө ой. Түн ортосу эчак оосу да Рудольф оуналактап көпкө чейин уктай албай жатты. Оюн бир нерсе ээлегендей, козгогондой болот. Харьковда убактылуу өкмөт большевиктерди куугунтуктаганы эсинде. Ошентсе дагы алар өнөр жай, ишкана, завод, фабрика, темир жол түйүндөрүндө партиянын уюмдарын, райондук шаардык комитеттерин түзүшкөн. Ошол уюмдардын биринде ал өзү партияга өтүп, Артем жетекчилик эткен бир айлык курста окуп, агитатор болгон. Ошондой уюм, саясий уюм Верныйдын большевиктер үчүн керек эмеспи? Албетте керек. Ансыз мында большевикмен дегендерге ким жетекчилик этет? Марксизм духунда аларды ким тарбиялайт? Эмгекчиликке башчылык эткен, жол көрсөткөн, пролетариаттык төтө жолго каргаша болуучуларга каршы катуу сок кура турган аң сезимдүү бирден бир күчтүү уюм, ушул уюм партия уюму да. Ооба, душман жеңилди, бирок түп тамыры менен биротоло ташталканы чыккан жок. Калган каткандары чет жакаларда, станцияларда бекинип, туш-туш жака чабармандарын жиберип, кол жыйнап, кайра баштан шаарга кол салууга даярданууда. Шаарга эгин-тегин, чөп-чар, мал дегендерди алар такыр киргизбей коюшту. Эл ач, ушул учурдан пайдаланып, актар шаарга кайра баштан кол сала калса, анда элге ким жетекчи болмок? Демек Верныйда партия уюмун батыраак уюштуруу керек. Рудольф экинчи капталына оодарыла жатып, көптө барып уйкуга кетти.
таң сүрө ойгонуп көзүн ачса, жанында жары жок. Көрсө ал эчак эле туруп, оозгу бөлмөдө жүрүптүр. Дароо ордунан турду да кийинди. Таттуу уйкунун кучагында жаткан баласынын маңдайынан өөп, оозгу бөлмөгө чыкса, стол үстүндө самоору буркулдап кайнап турат. Наны менен майы да столдо. Мына Надя өзү да куурулган бир тарелка картошкасын буулантып, көтөрүп ашканадан чыга келди. Наденька, таң атпай жатып, буларды качан даярдагансың? Жылмая ал эрине карады. Сени тамак ичпей ишине эрте кетип калбасын деп. Асыл жырдын ушул сөздөрүндө эмнелер жок дейсиң? Эрине карата болгон махабат, боорукердик, камкордук баары да ушунда. Рудольфтун жан жүрөгү элжиреп, жарынын маңдай чачын сылап өптү да тамак отурду. Тамактан соң ал шаша басып шаарга кетип барат. Кимден баштап, ким менен акылдашса болор эле? Почта телеграфта Меньков иштейт эмеспи? Ага акыл салып, андан ары Виноградовка, башкаларына барса кантет? Ооба, ошентүү керек. Владимир Меньков Токмок шаарында туулган жигит эле. Ал кедейчилик, жокчулуктун азабынан далай элди, далай жерди кыдырган, көптү көргөн адам. Кулжага барып, орус консул алдында почта телеграфта үйрөнчүк болуп иштеген. Чет жерде чет эл тилин билүү өтө керек экендигин сезген жаш улан бош убактысы боло калганда француз тилин үйрөнө баштайт. Бардык көңүлүн, бардык дитин тилге арнаган. Владимир французча жакшы билгендиктен эмтихандан өтөт дагы Бухарага кызматка жиберилет. Андан армияга алынып, 2 жылча иштеп, Кокон шаарына кайтат дагы мурдагы кызматын кайра улантат. Февраль революциясы башталганда ал өзгөн шаарында почта телеграф конторасында начальник болуп иштөөчү. Эл сагынбас эл болбос, жер сагынбас ат болбос деп. Өз элин, өз жерин ким сагынбайт? Көрүү аттын камы деп Орто Азиянын бирде чыгышына, бирде батышына барып жүрүп, туулуп өскөн өз шаары Токмокко деле келе алган эмес. Эркиндиктин таңы келип, падыша тактан кулаганда кызматынан бошонуп, Токмокко карай жол тарткан. Ош шаарына келгенде андагы большевиктер менен байланышып партияга өтөт. Алардын берген кеңеши боюнча Верныйга келип, мурдагы кесиби боюнча почта телеграфта иштей баштайт. Бул албетте 1917 жылдын июль айынын баш чендеринде болгон иш эле. Меньков дагы ошол кезде Верныйда Павлов, Березовский, Овчаровдор жетекчилик эткен большевиктердин жашыруун тобуна кирип, крестьяндар советинин президиумунун составына өткөн. Демилгечи топтун тапшыруусу менен убактылуу өкмөткө каршы уюштурулган митинг, жыйналыштарда сүйлөгөн большевиктердин бири ушул Владимир Меньков болчу. Куш канаты менен учуп, куйругу менен конот деп, Владимирге канат, куйрук болгон, анын акылына акыл, кеңешине кеңеш кошкон, почта телеграфта иштеген бизге тааныш Эмелев. Бир тилекте, бир жолдо болгон 2 дос почта телеграфтын кызматкерлери арасында большевиктер тобун уюштурат. Москва, Петроградтан жана элибиздин башка революциялык борборлорунан алынган негизги саясий маалыматтарды төкпөй чачпай шаардагы большевиктерге таратып, аларды алдыңкы ийгиликке, улуу жеңишке шыктандырган мына ушул топ. Маянасы аз почтальондор менен телефонисттерге сүйөнүп, Совет өкмөтүнүн туңгуч декрети басылган баракчаларды да ал топ астыртан элге тараткан. Жер жөнүндө, Россиянын элдеринин укуктары жөнүндө жана башка өтө маанилүү иштер жөнүндө келген тарыхый документтер дагы ушул топтун колуна түшүп турган. Албетте ушунун баары Меньков менен Эмелевдин жетекчилиги алдында болгон иш эле. Революциялык согуш комитети түзүлүп, эл комиссарлары шайланганда Меньков почта телеграф комиссары болуп белгиленген. Чет эл комиссарынын милдетин аткарган дагы ошол. Жумуш болсо чачтан көп. Биринчи империалисттик согуш, кече жакында болуп өткөн казак-кыргыздардын көтөрүлүшү, алардын Кытайга качышы областыбыздын чарбасын өтө начарланткан. Эгин аянты да азайган. Ушул күнгө чейин кош чыгарууга кам урган бир дагы адам жок. Кытайдан келе баштаган качкындардын абалы өтө оор, ач, жылаңач. Көпчүлүгү болсо Кытайдан кайта элек. Россияга өтөбүз дешсе, Кытайдын байлары кычаштык менен акын бар, баланчам, түкүнчөм бар дешип,
жок шылтоо менен катын балдарын, үй мүлүктөрүн тартып алып жатышат деген кабар күн сайын угулууда. Андай ээн баштыкка тыюу салуу, качкындарды өз жерине токтоосуз кайтаруу жөнүндө кечээ Миньков телефон аркылуу Кулжадагы Кытай өкмөтү менен сүйлөшкөн. Бирок андан эч бир тыңгылыктуу жооп ала албаган соң, ошол жөнүндө комиссарлар советинде маселе коюп, доклад жасап жаткан кезинде Рудольф келип калды. Сөзүн аяктатып, Миньков: "Буга кандай дейсиздер? Чара көрбөсөк болбойт го" дегенде, "Комиссия, атайын комиссия жиберүү керек Кытайга" дешти отургандар. Москва Ташкент менен байланышып, Кулжага атайын комиссия жибермекчи болушту дагы, андан аркы маселеге өтүштү. Шаарды курчап, коркунуч туудурган актар жөнүндө, алардын кесепеттеринен ушул күнгө чейин талаада эгин айдалбай жатканы жана дагы башкалар жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Ар кимиси өз билгенин, өз оюн айтып, акырында келип кош чыгаруу жөнүндө шаардыктарга үндөө менен кайрылмакчы болду. Жыйналыш бүткөндө Миньковго басып келди дагы Рудольф. "Владимир Емельянович, бир маселе жөнүндө акылдашайын деп келдим" деди. "Жакшы болот, кана айтыңыз." "Айтсам, шаарды курчаган актар жөнүндө мында көп сөздөр болду. Кандай чара көрсөк болот аларга?" "Агабы?" деди Миньков. "Бая айтышты го. Кыраакылыкты күчөтөлү, күчүбүздү топтойлу, актардын арам ойлорун элге жарыялайлы деп. Ошентсек, анын анчалык коркунучу болбостур дейм." "Аныңыз туура" деди Рудольф дагы. "Менимче дагы бир кошумча күч керек болуп турат." Кандайча күч?" "Рудольф ага, бөтөнчө ушундай коркунучтуу учурда большевиктерге саясий жактан жетекчилик эте турган партия уюму керек экенин айтты." Чөнтөгүнөн партбилетин сууруп чыкты. "Караңыз, өткөн жылы Харьковдо май майрам алдында партияга өткөм. 1916 жылы Вена шаарында Австриялык социал-демократ партиясына дагы мүчө болуп өткөн элем. Бирок Кавказда жүргөнүмдө андагы орус большевиктеринин күрөш жолу менен таанышкандан соң батыштагы социал-демократ партиясынан биротоло кол үзгөм. Анткени анын алган багыты, туткан жолу орус большевиктеринин күрөш тактикасына өтө кайчы. Анын үстүнө Маркстын окуусуна дагы ал реформа жасап, жумушчуну тап күрөшүнөн алаксыткысы келет. Антпегенде эмгекчи эл эч качан эркиндик ала албасы белгилүү го." "Айтканыңыздын төгүнү жок" деди Миньков. "Мындагы атаман офицерлер өз эрки менен үстөмдүктү беришкени турабы?" "Албетте беришпейт. Күч гана керек аларга." Партияга өзүнүн качан өткөнүн айтып келип, мындай деди: "Ырас эстеттиңиз бул ишти. Ооба, ошентели уюштуралы. Мындай зарыл ишти узакка созууга болобу? Марттын 10-унда жыйналыш чакырышты эле. Ага Виноградов, Завалишин болуп көпчүлүгү келишти. Жыйналышты Рудольф ачып, Москва, Петроград, Харьков сыяктуу Россиянын чоң-чоң шаарларында партия уюму бар экенин жана анын программа уставын, тартибин айтып келип, ошондой уюм, партия уюму биз үчүн да мында керек дегенде Пономарев деген эме каршы боло кетти. Бизге партиянын кереги эмне? Ансыз да биз большевикпиз го?" Чокчу сакалчан бирөө: "Туура, мен дагы буга кошулам" деди, аны коштоп. "Эмнеге, себебин айтыңыздар" деди Рудольф ага. "Себеби" деди Пономарев, "партияны уюштурабыз десек, анда биз большевиктерди эки бөлүп алабыз. Анткени экөө эки башка нерсе." "Сиз жолдош Пономарев" деди Виноградов. "Жаңылышасыз. Большевикти партиядан бөлүүгө болбойт. Экөө бир. Большевик деген сөз кайдан келип чыкканын билгиңиз келсе, партиянын тарыхын окуңуз. Партия большевиктердин бириккен, уюштурулган аң сезимдүү тобу. Башкача айтканда, саясий уюму. Андай болсо тап душмандарын жеңүү кыйын. Мында көрүп отурасыздар Россияны. Лениндин жетекчилиги менен партия уюму гана душманды жеңип отурат." "Анткени менен" деди баягы чокчу сакалчан. "Далай кишинин каны төгүлбөдүбү? Душманды кан төгүү менен жеңүүгө болбойт. Үгүт насаат менен, тарбия менен жеңген жакшы. Адамды өлтүрүү түшкү тамакка сойгон тооктой эмес да." "Буга менин кошумчам бар" деди Пономарев. "Согуштан качкандарды Корнилов атууга өкүм эткенде, большевиктер аны жойгонун өзүңөр жакшы билесиңер. Көрдүңөрбү, большевиктер адам баласына кандай мамиле кылганын? Ал эми партия болсо, анда иш чатакка айланат. Эки ортодо кан төгүлөт. Ал болбойт бизге." Завалишин чебеленип ордунан тура келди.
Сиз, Жолдош Пономарев, эмнени келжиреп сүйлөп отурасыз? Актар үгүт насаатка көнүштүбү? Кана айтыңызчы. Березовский менен Овчаровдун кандарын төгүшкөндөр кимдер? Кана айтыңызчы. Душман каныбызды төгүп жатса, үгүт насаат деп башыбызды тосуп отура берет экенбиз да. Жок, Жолдош, мунуңуз чоң жаңылыштык. Душман өз эрки менен багынбайт экен. Албетте анда кан төгүүгө аргасыз болобуз. Залдын ичи уу-дуу болуп барып басыла түшкөндө Рудольф: Жолдоштор, сабыр кылыңыздар, деди. Жолдош Завалишин туура айтты. Душман каршылык кылса, жыландай чакса, албетте кан төгүлөт. Революцияны оңойлук менен түзө албайсың. Эмилев дагы сөз алып, Ташкент менен байланышканын, анда партия уюму уюшулганын айтты эле. Баягы чокчо сакалчан: биз большевиктер арак ичмейинче жүрө албайбыз. Партия болсо аны поптордой тыят экен. Поптордун үгүтүнө көнүп жүрө алчубузбу, деди. Деди Завалишин, сенин ал жака оолук маң бар экенин биз жакшы билебиз. Байыл айтпайсыңбы аныңды, дегенде отургандардын баары кыраан-катка күлүп калышты. Завалишин мурутунан жылмайды дагы кайра сөзүн улады. Иче бер эч ким келсе. Гүлгө уунабасаң эле болду. Андан соң Рудольфко кайрылды. Мен партияга жазылам. Жаз мени биринчи кылып. Мени да. Ошол жерде бир топ адам партияга өтүп, шаардык партия комитети түзүлүп, анын председательдигине Рудольф шайланды. Большевиктердин жаңы чыга баштаган «Заря свободы» газетасына дагы жаңы редактор кылып шайламакчы болушканда каршы боло кетти. Жок, башка бирөө болсун. Мында бир топ мыкты, тажрыйбалуу большевиктер отурасыңар. Ошолордон дайындагыла. Аткара албасмын, анткени орус тилинде мен анчалык. Коркпоңуз, деди Виноградов күлүп. Тилге анчалык болбогонуңуз менен пролетардык идея, аң сезимиңиз бар. Ошонуңуз аткарат иште. Ал эми орус тили болсо, аны да иш жүзүндө үйрөнүп кетесиз. Жардамдаша турган Малетинге окшогон тажрыйбалуу наборщиктер бар. Сизге жардам бере турган ошолор. Малетин Верныйда бир нече жыл менчик типографияларда иштеген. Тажрыйбасы мол, сабаттуу, чыныгы большевик адам эле. Биринчи империалисттик согуш башталганда армияга алынып, андан кече жакында февраль революциясынан кийин гана элине кайткан. Шаарда Крестьянская газетасын актар жапканга чейин ал анда корректор болуп иштеген. Көтөрүлүш чыгып, актардын типографиясын басып алышкан түнү алардын Ведомость газетасынын мазмунун өзгөртүп, большевиктик марка менен чыгарууга жетекчилик кылган ушул Малетин Степан Григорьевич. Рудольфту кучагын жая каршы алып, ээрчитип басып, типографиянын кызматкерлери менен тааныштырды. Мына эми Рудольф өзүнүн кабинетинде газетаны сапаттуу, татыктуу чыгаруу жөнүндө ойлонот, ойго батат. Антпегенде кантет. Мурда газетада иштеп көргөн жан эмес. Ката кетирип, жаңылышып, жолдошторуна да, элге да уят болушу мүмкүн. Азыркы учурга байланыштуу жана эмгекчилдин талабына ылайык жакшы материалдар керек. Аларды ал кайдан алат? Ким жазмакчы? Азырынча анын ишенимдүү, мыкты корреспонденттери жок да. Большевиктик газета минтип жаңы туулуп, жаңы гана жарыкка чыккан отурат. Андай газетага шаардык интеллигенцияны тартса болор беле? Жок, азыркы мезгилде андай кылууга болбойт, анткени алардын көпчүлүгү мурдагы мал-мүлкүн, атак-даңкын колдорунан чыгаргысы келбеген бай кулак соодагерлердин балдары. Бүгүн болбосо эртең дегендей большевиктер жоголоор, актар кайта келер, ишибиз оңолоор дешип жүргөндөрү да жок эмес. Же большевиктерге, же актарга кошула албай, баштары маң, олку-солку болгондору да бар. Эки ортодо кандайдыр бир бөгөт, кандайдыр бир ишенимсиздик тургансыйт. Араларында байланыш, ишеним, чыныгы достук болмоюнча газетада аларды иштетүү кооптуу, жооптуу да. Аттең десеңчи, ушулар жөнүндө газетанын материалдары жөнүндө кечте жыйналышта Виноградов Меньковдор менен акылдашканда болмокчу экен. Эми эмне кылчу? Эртең газетанын чыгышы элге таратылышы керек. Андай болсо азыркы саатта материалдарды ал кайдан, кимден алат? Малетинди баш кылып, наборщиктерди кабинетине чакырып, акыл сурап көрдү эле. Ар кимси өз билгенин, өз оюн айтышты. Андай кылуу керек, мындай кылуу керек дешти.
Акыры келип согуштун революциялык комитетинин токтомдорун, шаарда, областта, Россияда болуп жаткан жаңылык кабарларды, шаарды курчап, базарга эгин-тегин мал киргизбей жаткан актардын кыянатчылык, акмакчылыктарын айтып, газета чыгарууну баары тең макул табышты. Наборщиктерден кимдир бирөө Иванов менен Шкапскийдин качканын дагы газетага жарыяласак кантет, бирөө болбосо бирөө аларды кармап калгысы бардыр дегенде, Орлов менен Малетин дагы аны коштоп, молдолорчо буттарына галош маазы кийип, баштарына селди оронуп, ал экөөнүн качкандыктарын айтып, борсулдап күлүштү. Бардыгы жай-жайына тарап өз кызматтарына киришкенде, Рудольф баш макала жазууга колуна калем алды. Эмнеден баштап жазсам экен дегенсип, жаагын таянып ойлонот. Ооба, ушинтейин. Актардан баштайын деди ал. Бирөө ага эсине сала айткансып. Бай, помещик, капиталисттердин мүдөөсүн жактоо үчүн актар түзгөн аскери өкмөттүн бетин ачып, анан барып Совет өкмөтүн, ал өкмөттү жактаган большевиктердин туткан жолун, саясатын айтайын деди. Ушунун баары оюна түшкөндө оп-оңой эле жазчудай өңдөндү. Тамагын кырып, кыйшая отуруп жаза баштаса, жаңкылар кашайып, ойлогонундай кагазга түшпөйт. Рудольф жазганын жыртып ыргытты дагы кайра башынан баштады. Ортолоп жазып келип окуп көрсө, дагы эле начар. Ойлогон оюнун 3/1 да жок. Жок, бул да жарабайт. Оңдоо керек, көчүрүү керек. Рудольф жазгандарын кайра-кайра оңдоп, кайра-кайра көчүрүп, акырында жазып бүттү. Окуп көрсө, айтайын дегени аздыр-көптүр кагазга түшкөн көрүнөт. Бирок стиль, грамматика жагынан кандай болду экен? Эмне кылган менен өз тилим эмес да. Аттиң десеңчи, ушундайда Надянын жанында жоктугун карачы. Ал болгондого баягыда орус тилин үйрөткөндөй жанына отура калып, катасы болсо түзөбөйт беле. Малетинди чакырып макаласын ага көрсөттү эле. Ал ким билет, катасы болсо дагы редакторунун көңүлүн улап мактай кетти. Жакшы сонун жазылган. Ошондо Рудольф күлүңдөп, арип терүүчүгө аны бергенче шашты. Материалдар терилип бүткөндө редактор корректурасын кайра-кайра окуп, ар бир тамгасына, нокутуна, сөзүнө чейин көз жүгүртөт. Ката кетпесе экен, жакшы басылып чыкса экен деген тилек жүрөгүнө өйүп тынчын алат. Түн ортосу эчак оосо да үйүнө кайткан жок. Газета басылып чыкканга чейин типографияда болгусу, өзү редактор болуп чыгарган большевиктик туңгуч газетанын 1 номерин койнуна ката барып, сүйгөн жары Надяга көрсөткүсү, кубанткысы келет. Бирок күндүзү жыйналыш өткөрүп, түнкүсүн минтеп газета чыгарып, жаны тынбай иштегендиктен ал абдан чарчаган. Эки көзү кызарып, талыкшып, улам-улам эстеп, эми үйгө кетейинчи деп тышка чыкса, түн ортосу эчак оогон экен. Көк жүзүндө сансыз жылдыздар жымыңдаша батышка карай үркүп барат. Өрдөш жактан соккон сыдырым желге бактарактардын бутактары кычыр-кучыр этип үн чыгарат. Редактор алга адымдап кетип бара жатып, экинчи көчөгө имерле бергенде кылт этип бир нерсе эсине түштү. Газетаны эртең элге ким таратат? Таратуучу кишилер барбы? Кусайын менен Коляга кабар айтышты бекен? Мурда буларды ойлонбогонун карачы. Жок, кете берүүгө болбойт. Азыр кайра барып, балдарга кабар берүү же башка адамдарды дайындаттыруу керек. Антпесе газета эртең элге өз убактысында таратылбай калышы, кечигиши мүмкүн. Газетаны эл эрте колуна алганы, окуганы жакшы эмеспи? Рудольф шашкалыктап кайра жүгүрүп типографияга келип киргенде, андагылар чоочуп кетти. Эмне, тынччылыкпы? Кайра эмне келдиңиз? Келген жумушун айтканда Малетин, ой боже, деди күлүп. Кишилерибиз бар, балдарга да кабар айттырганбыз. Ошондо гана редактордун санаасы тынчып, жаркылдап күлүп, алга тез-тез адымдай үйүнө жөнөдү. Эрин ана келет, мына келет деп Надянын эки көзү төрт болуп уктабастан отурганда, Рудольф келип Заевнын колун кыса кармап, кучактап өөп столго тургузду. Кечеки болуп өткөн партиянын шаардык жыйналышын, Заря Свободы газетасынын редактору болуп дагы шайланып, анын туңгуч номери эртең басылып чыгаарын айтып келип, көрдүңүзбү жаным деди, иштер кандайча кетип жатканын. Көптөн эңсеген тилегим эл таалайы,
эл эркиндик эле. Ага жеттим. Эми менде арман жок. Биздин бул эмгегибиз тарыхта калат. Чех элинин урпактары окуп көрүп, падышаны кулаткан орус элинин пролетариаттык революциясына биздин аталарыбыз дагы кол кабыш кылышкан экен деп даңазалап сөз кылышаар, сыймыктанышаар. Эринин чын пейили жан тили менен большевиктер партиясына, революцияга берилгенине Надя дагы сыймыктанаар, кубанаар эле. Рудольф үйүнөн көчөгө чыгып китепканага бет алды. Андан керектүү китептерди алып, алдыда боло турган партиянын жыйналышына доклад жасамакчы. Күн аркан бою көтөрүлүп келет. Ары бери өткөн адамдар көбөйүп, көчөлөр жанданды. Таң сүргөндө батышка карай үрккөн жылдыздардай төмөндөн жогору карай түрүлө басып келе жаткан эл. Булар кайда, кайсы жака баратышат болду экен. Бир жерге келе бергенде китепканада иштеген Таня деген кыз Рудольфтун алдынан каршы чыга калды. Бул кыз менен кыш ичинде таанышкан. Эмилевди ээрчитип китепканага кире калса, элге ал китеп берип жаткан экен. Өңү тааныш сыяктуу, муну кайдан көрдүм эле деп пүшүркөгөн Рудольф көзүнүн кыйыгы менен караса, кыз ага жылмая карап коет. Керектүү китептерин алып көчөгө чыгышканда Луков Потапович деген Рудольф Эмилевге: "Өңү эле тааныш ушул кызды мен мурда бир жерден көргөндөй болом." "Көрсөңүз көргөн чыгарсыз. Бул жөнөкөй кыз эмес, революционерка. Фронттон кайткан солдаттар менен ушул аркылуу байланышыбыз бар." Эмилевдин сөзүнөн улам кыздын кызматтан бошой калганда караван-сарайларга барып, согуштан кайткан солдаттарга шаардын ал жайын түшүндүрүп, үгүттөп, большевиктер жагына аларды тартканын билди дагы Рудольф. Ошондойбу? Анда кызды караван-сарайдан көргөн экем" деди. Ооба, Верныйга адеп келгенде кызды ал караван-сарайынан учураткан. Рудольф Надяны чайканага калтырып, көчөгө чыгып бара жатса, согуштан кайткан солдаттар менен баш ийкеше сүйлөшүп, дарбазанын түбүндө эки кыз турат. Болгондо согуштан кайткан жигиттерине келишкен кыздарго деген көңүлүнөн. Чынында жигит менен кыздарда айтылбаган сыр, чечилбеген түйүндөр көп болот эмеспи? Кыя басып, кылчая карап, дарбазадан өтө бергенде бул кайдагы адам дегенсип, кыздар дагы ага жол бошото беришкен. Мына эми Эмилев айтканда гана Рудольф ушул эки кыздын бири Таня экендигин билген. Андан кийин Таня менен алда нече рет жолугуп, колунан китептерди алып окуган. Мына эми Рудольф аны жолуктуруп: "Мен сага бара жатпадым беле, Танечка, китеп алайын деп. Кайда шашып баратасың?" деди. "Сизге бара жаттым эле, чакырып кел деп жиберишти. Уккан жоксузбу? Овчаров менен Березовскийдин сөөгүн таап келишиптир. Ошого бүгүн чиркөөнүн аянтында митинг болот экен. Сөөктөрү чиркөөдө дейт. Бийлик советтерге өтөөр менен раматлыктардын сөөгүн табуу үчүн революциялык согуш комитети ак казактардын арасына астыртан тыңчылар жиберип сураштырып көрсө, жилдеттер өлүктөрдү шаардын сыртындагы Ансферов деген байдын багынын түбүнө көмүшүптүр. Андан согуш үйүнө кече алып келип, жайына тапшырышмакчы болушса, сөөктөрү чиркөөдөн чыксын, эл да ошондон коштошсун деп агайын туугандары, үй бүлөлөрү макул болушпаптыр. Революциялык комитет да ага айласыздан макул болгон. Антпегенде кантет, жаш баладай жаңыдан тамтуң баскан жаш совет өкмөтү бийлигинин биринчи баскычында Верныйда минтип жоонун курчоосунда турганда кылымдар бою мээге сиңген үрп-адатты ошол замат эле жое коюу оңой олтоң иш эмес да. Рудольф чүркөөгө келип, сөөктөр коюлган залга кирди дагы большевиктер тобуна кошулуп, ардак күзөттө тура калды. Революция үчүн, эл эркиндиги үчүн курман болгон раматлыктардын сөөктөрү менен коштошууга келген эл чиркөөнүн бир жак эшигинен кирип, экинчи эшигинен чыгып жатышат. Адамдын сай сөөгүн сыздатып, көз жаштарын көлдө түшкөн раматлыктардын үй бүлөлөрү да ушунда. Бир кезде ардак күзөттө тургандар чиркөөнүн чыгыш жагындагы тепкичке чыга келишсе, аянттагы толгон элдин көпчүлүгүн көрсөң, баш адашкандай. Раматлыктар менен коштошуп, алардын сөөктөрүн жайына тапшырууга шаар эли бүт жыйналган экен. "Кана", деди Виноградов Рудольфту колтукка түртүп. "Большевиктердин атынан митингди ачыңыз." Рудольф алга өттү. Кепкасын сол колуна ууштай кармап, эки жагын каранып бир аз турду дагы,
дирилдеген кайгылуу үнүн чыгарды. Ардактуу жолдоштор, граждандар, биз бүгүн мында ушул аянтта желдеттерден курман болгон эки асыл адамыбыздын эстелигине, алар менен акыркы ирет коштошууга чогулуп отурабыз. Алардын жалындаган жаш өмүрлөрүн тап душмандары өчкөн оттой жалп этtirdi. Бирок көзү жумулган ардактуу адамдарыбыздын тарыхта кала турган улуу иштерин кара ниеттер эч качан өчүрө албайт. Өлүм ак казактарга, өлүм дешти чуулдашып эл. Виноградов, Береснев, Гречко, Эмилевтер дагы чыгып, бардык өмүрлөрүн, бардык күчтөрүн эл таалайы, эл жыргалчылыгына, пролетариаттык революцияга арнаган жана падышачылыкка, адилетсиздикке каршы жүргүзгөн ал экөөнүн ыйык, асыл иштерине токтолуп, акырында зордукчулдарга наалат каргыштарын айтышты. Шаардык уюмдардын өкүлдөрүнүн сөздөрүнөн кийин раматтылыктар менен коштошуу азасы аякталды дагы, коёндой окшош кош аргымак чегилген эки арабага эки табытты салып жөнөп калышты. Ошол кезде негедир чиркөөнүн коңгуроосу шаңгырап кагыла кетти. Эмне болду? Ким кактырды буларга коңгуроону? Большевиктер бирин-бири түртүшө сүйлөшкөнчө коюу кара чачын желкесине түшүргөн, бир колуна иконун, экинчи колуна таягын туткан архиерей дагы нөөкөрлөрү менен элди ээрчи басып калыптыр. Көрсө чиркөө ошонун урматына кагылыптыр. Эң алдыда раматтылыктардын сүрөттөрүн көтөрүшкөн эки адам, алардан соң гүл көтөргөндөр, табыттарды тарткан эки арабанын артында көз жаштарын көлдөтүп бара жатышкан раматтылыктардын үй бүлөлөрү, агайын туугандары, жакындары, катынды эринен, баланы атадан ажыраткан жүзү кара актарга ким болсо дагы наалат каргыштарын айтууда. Аянттан ары узай беришкенде чиркөө ырынырдаган архиерейдин жоон үнү күрүлдөп угулду эле. Нөөкөрлөрү аны коштоп, үн кошуп ырдай кетишти. Архиерейдин ачкередей жабыша ээрчип келе жаткан аз келгенсип, эмиминтип көпчүлүктүн көңүлүн башка жака бурмакчы болуп, өз билгенин иштеп бара жатканына Рудольфтун кыжыры келди дагы токтой калып артына бурулду. Жолдоштор, эмне унчукпайсыңар? Кана баштайлы, деди да ырдап жиберди. Салмак менен бут шилтеп, катар басып келе жаткан кызыл гвардеецтер ага кошулуп, аягын улай ырдашкан анын күрдөөлдүү, күчтүү эпкинин тентек жел алыска, алда кайда учуруп алып кетти. Өткөн кеткенди, кайгы муңду, өлүм житимди эске түшүрүп, жүрөктү дирилдетип, оркестр дагы ойноп барат. Мүрзаканага келип, сөөктөрдү коёор алдында көп сөздөр сүйлөндү. Раматтылыктардын урматына аба жаңыртып, жер дөңгүрөтүп, кызыл гвардеецтер бир нече жолу көкөлөтө мылтык атканда. Дары жыттанган көгүлжүм ак түтүндөр жүлүндөй чубалып, көк жүзүндө бир топко чейин илинип турду. Архиерей да өлүктөрдүн арбагына деп ооз учунан бирдемелерди күбүрөп окуп жатат. Ал жөнүндө кийин сураштырышса, иштин жайы андай болбоптур. Биз да силер менен бирге аза күтөбүз, кайгырабыз. Зордукчуларга дин атынан биз дагы наалат каргыш айтабыз демеш болуп, архиерей өзүнүн арам оюн, кылмышын жашыруу үчүн келиптир. Болбогондо күнөөнүн көбү ошондо экен. Актар Березовский менен Овчаровду айдап кетип бара жатышканда алдынан чыгып, булар бузукулар, динсиздер, кайра колуңардан чыгара көрбөгүлө, көздөрүн жоготкула деп колун жая батасын бериптир. Шибегени капка салып катууга болобу? Архиерейдин анысы билинип калып, кармала турган болгондо актардын жардамы менен ан тургур качып кутулду. Апрель айынын баш чени, алма өрүктөрү гүлдөп, айтала эчак шиберге оролгон кез. Сквер, парк, көчөлөрдөгү кара жыгач, тал теректердин бүчүрлөрү бүрдөп, көк жашаң жалбырактарга орногон. Жаздын мээримдүү жылуу нуру бети колду аймалап, кимде болсо дагы кубанткансыйт. Жаз жаркырап келди. Талаа жумушуна чыкпайсыңарбы дегенсип, акын торгой дагы көк жүзүндө миң кобултуп сайроодо. Бирок эгин сепкен бир дагы жан жок, ырас. Заря свободы газетасына басылып чыккан
партиянын үндөөсү менен шаардыктар жер айдайбыз, үрөөн себебиз деп бир нече рет талаага чыгышса, ак казактар алардын соку шаймандарын, үрөөн унааларын тартып алып, өздөрүн камамакчы болушканда араңдан зорго качып кутулушту. Кармалып калып ит көрбөгөн курдуктарды көрүшкөндөрү да жок эмес. Эгин саткыла же карыз берип тургула, шаар эли ач болуп жатат деп өкүлдөр жиберип көрүштү эле. Ак казактар аларды да уруп согуп кайра куушту. Эмне кылыш керек? Эпке сөзгө келбеген ээн баштарга куралдуу күч гана керек экени баарыга маалым. Шаар ичи ушундай оор абалда, кыйынчылыкта турганда баягыда Ташкентте Рудольф менен таанышкан Крайлык коммунисттик партиянын өкүлү Люценкону ээрчитип, Павлов менен Быковтар да келип калышты. Алардын келиши жоонун курчоосунда камакта жаткан Верныйдын большевиктер үчүн чоң кубаныч, өбөк жөлөк эле. Люценко революциялык согуш комитетинин мүчөлөрүн чакырып, жыйналыш ачып, Ташкент менен пишпектей, мында дагы өкмөттү советтерге өткөрүүнү айтканда баары тең макул болушуп, экинчи күнү салтанаттуу манифестация башталды. Көчөлөр кооздолгон, ар бир үйдүн эшигинде илинген кызыл желектер желге желбиреп алдагайдан көрүнөт. Салтанаттуу манифестацияга чыккыла. Бүгүн өкмөттү жумушчу дейкан, солдаттар, депутаттарынын советине өткөрүп беребиз деген ураан плакаттар шаар ичин ого бетер кооздойт. Дүңгүрөтө барабандарын кагып, созулонто ырдашып, көчө бойлоп бара жатышкан калың эл найзалуу мылтыктарын күн нуруна жаркылдата ырдашкан кызыл гвардеецтердин үндөрү толкунданып алыска алдагайды угулат. Рудольф менен Малетиндер дагы наборщиктер менен кызыл туусун желбиретип өздөрүнчө бир колонна болуп бара жатышат. Аба жаңыртып, шаңгырап оркестр ойноду. Анын үнү басылар менен Коля менен Кусейинда. Жаңы газета алгыла, өкмөт бүгүн советтерге өткөрүлөт дешип, кайымдашы ары бери чуркоодо. Совет өкмөтүн курууга кол кабыш кылышкан бул эки жаш патриоттун эмгектерине ким болсо дагы ыраазы болоорлук, кубанаарлык эле. Шаардын бай соодагер мишандары колоннага кошулушпай, көчөлөрдүн өйүз-бөйүздөрүндө жардана карап турушат. Көпчүлүктүн шарданы менен эмне кылышаар экен булар деп ээрчи баскандары да, жарым-жартылай ачылган терезелеринен баштарын кылтыйтып карагандары да бар. Бир кезде демонстрация аяктап, колонналар согуш клубунун аянтына жыйналышты. Эл ичинде желбиреген кызыл туулар көзгө жылуу, кооз да, шаңдуу да. Митингде большевиктер партиясынын наамынан Рудольф ачып, биринчи сөздү революциялык согуш комитетинин председатели Жолдош Бересневка берди. Өкмөттү жумушчу дейкан солдаттар депутаттарынын советине салтанат менен өткөрүү жөнүндө, аны Кызыл гвардия жан дили менен кубаттаары жөнүндө айтканда, колдор чабылды, оркестр ойнолду, интернационал ырдалды. Ал ыр эркиндик таалайдын символу болуп жаңырып, ала тоонун арсак тиштүү аскаларына чейин угулуп турду. Дунган калаасынын Гоголь, Таранчы, Кашкар, Пастра деген көчөлөрү боло турган. Булардын эң чоңу элдөөсү Дунган көчөсү. Анда Генсу Шансу деген эки мечитинен эртелигече адам үзүлбөйт. Генсусунда өткөн жылы декабрь айында Дунган байлары Актар өкмөтүнө кол кабыш кылалы, жардам берели, Дунгандардан аскердик дружина уюштуралы деп атайын арнап митинг уюштурушканда, армиядан кайткан революциячыл Дунган солдаттары аларга каршы чыгышканы, эки ортодо талаш тартыш чатак башталып, акырында бир адам оор жарадар болгон эсибизде. Мына эме берки Шенсу мечитинде дагы чоң митинг болуп атат. Бирок бул мурдагыдай жоболоңдуу, талаш тартыштуу митинг эмес. Бар болгону трибунада эки адам. Эмне жаңылык, эмне айтышаар экен деп жыйналган элдин жүздөрү ошол эки адамда. Алар ким? Актардын курчоосунда калган шаар калкына жардам суратып жиберген Совет өкмөтүнүн өкүлдөрү Бокин менен Сулайман эле. Митингде Сулайман ашты дагы кайдан, эмнеге келишкенин айтып келип, сөздү Бокинге берди. Ал досунун сөзүн андан ары улап, эмгекчилдин таалайы жыргал үчүн төрөлгөн Совет өкмөтүнөн баштады. Аны кулатабыз, кайрадан
атаман офицер байлар өкмөтүн түзөбүз деп шаарды курчаган актарга токтолду. Айланайындар, туугандар деди. Ошентип актар кара ниеттик менен шаарга ийгин да мал да киргизбей жатышат. Шаар эли ач. Өз кара чичке уулдарыңардан уюштурулган жана силердин эркиндик жыргалыңарды талашкан кызыл гвардеецтер дагы өтө оор абалда. Адам баласынын башына ар кандай оорчулук, мүшкүл иштер түшөт тура. Силерде да ошондой абал боло калса, достук, боордоштук менен кол сунчу, жардам берчү ким? Албетте шаардыктар, кызыл гвардеецтер. Эң болбогондо туугандар. Карызга бергиле, эгиниңерди карызга. Мындай учурларда чыгыш элинде карыялардан мурда жутунуп жаштардын сүйлөй кетиши эрөөн одоно иш. Карыялардын бирөө сүйлөсө жооп беришсе боло дегенсип. Тынчы кетип жаштар бирин-бири түртүшүп, ооз учунан күбүрөшүп сүйлөшүүдө. Бара-бара жаштардын күбүр шыбыры токтолуп, көздөрү карыяларга кадалды. Чымын учса да билингидей, эл ичи жымжырт. Кана карыялар, алтын шилекейиңерди чууртуп, бирденке дегиле деди. Бокин кучагын жая айланага көз чаптырып. Эгинде чокчу аппак сакалы бар, кара лампук менен четтерин кыюулаткан, башта дунган калпак кийген карыя алга өтүп. Кагылайын деди ал. Сөзүнөн токтолуп, тамагын кырып, чартарапты кыдырата карап алды. Эки балабыз улуу бойлорун пас кылып, минтип бизге келип калышыптыр. Бизди бирденке берер деп чоң үмүт менен келишкен чыгар. Кайта кантип кургол жиберебиз балдар. Өлүп бара жаткан кишинин оозуна дагы суу тамызат экен. Эски заманды кайрадан калыбына келтирмекчи болушкан тиги шерменделердей болбойлу. Өз балдарыбызга жардам бербесек, ач калтырсак, бизге арбактагы ыраазы болбос. Бирденке берелик. Өкмөтүбүзгө бул келген эки баланын жүздөрү жарык болсун. Кандай дейсиңер буга? Эки көзүн кылмыйтып, узун эки адам ага каршы боло кетти. Эмне бермек элек? Өзүбүз ач отурганда. Ооба, туура айтат. Эмнени беребиз жок болсо? Деди экинчи кал жайган бирөө аны коштоп. Ак сакал карыя жаман көзү менен аларды акырая алмак-салмак карады. Бул турган Дунган калаасында экөөңөрдөн өтөр байыбыз жок. Мал да, эгин да силерде. Уялбай бул сөздү кантип айттыңар? Аларда уят бар дейсиңби деди. Кер мурут жаш жигит элге угуза үнүн чыгарып. Эгиндери кампаларында катылып, чирип жатат. Мейли беришпесе, мына биз. Эки колун элге карай булгады. Бул турган эл берет. Жигиттин сөзүн коштой жаңырган үндөр чыкты. Ооба, ошентебиз, беребиз. Алар актарга берсин. Ортолорунан 17 араба чыгарып, короодон коро, үйдөн үй кыдырып, арабаларына каптап, эгин салып жатышканын көрүшкөндө, Бокин менен Сулаймандын төбөлөрү көккө жеткендей кубанышты. Андай кубанычка толкунданган адамдар бир жерде тынч тура алышабы. Жаш балдарча арабадан арабага жүгүрүшөт. Эгин салынган каптардын бучкак бурчтарын кармап көтөрүшүп, арабаларга салыша кетишет. Арабалар убай-чубай көчө бойлоп жөнөй бергенде, жоодон бизди коргоп жаткан балдарга сорпо шилең болсун дешип, эки семиз уйду арабалардын артына байлашканда, биздин тиги эки өкүлдүн андан бетер жүздөрү жаркылдап, кайрымдуу боордош Дунган элине миңдеген алкыштарын айтып, бирөө обоздун артына түшүп, бирөө алдына чыгып шаарга карай жөнөдү. Шаардын так орто жерине келе беришкенде, эмнени көрүшсүн? Чаң тополоң, ары бери атчан чапкылаган, жүгүргөн, кыйкырган адамдар. Сураштырса, иштин жайы мындайча болгон экен. Революциялык согуш комитети эгин сурап көргүлө, эрки менен беришпесе, бай менен орустардын артык баш эгиндерин реквизициялап алып келгиле деп, Талгар станциясына дагы 20 чакты адамдан куралган отряд жиберилген. Эгиндери дөбө болуп катылып жатса да, ооздорун курмушу менен сүртүшүп, эгинибиз жок, бере албайбыз деп, алар жооп кайтарышат. Отряд үйлөрүн кыдырып тинтишкен экен, катылган эгин, мылтыктар табылыптыр. Эгиндериңерден бергиле, курал жарактарыңарды казармага өткөргүлө дешсе, отрядтын адамдарын ызалап, уруп, согуп, камап коюшат. Аларды бошотууга жана жаңы табылган мылтыктарды алууга
2 жүздөй куралдуу адам жиберилсе, аларды ак казактар курчап алып, ок жаадырып, көпчүлүгүн кырып ташташат дагы, эки ортодо согуш башталып кетет. Бул кабарды угушканда Букин менен Сулайман обозду шаардык складка карай узатышты дагы, өздөрү казармага карай чуу коюшту. Аңгектен качсаң дөңгөккө. Ыбырайдын Чорныйдан ажыраганына 5-6 гана күн болгон. Алматыдан келген большевиктердин улугун төптөн көргөнүн, Чорныйды ал чакырып, аны менен бирге Совет өкмөтүн орнотууга шаарга кеткенин, аларды узата барып, орто жолдон кайра тартканын айылдагы абышка кемпирлерге айтып кубандырып отурганда, Чорный өзү дагы кайра мында келип калды. Жаңылык, жакшылыктуу кабар угабыз деп тегеректеген качкындарга ал Шокаревдин камалганын, аны да кармаша турган болгондо, араңдан зорго качып кутулганын айтканда, «Олду доңуздар-ай, доңуздар», деди. Алынбек карыя улутуна үшкүрүнүп, «Балам, сага тынчтык беришпеди го? Деги шорго туулган бала экенсиң. Баягы жериңе барып жашына тур, балам, жакшылык болгончо». «Жок», деди Чорный. «Антип эми качып жүрүшүм жарабайт. Верныйга тезинен жетип, ал жактан аскер алып келип, булардын таш талканын чыгарбасак болбой калды». Мында ал көп токтогон да, коңгон да жок. Тамактанды да аттанды. Аны узатууга Ыбырай дагы кошо жөнөдү. Шатны бет алып кетип бара жатышат. Ой, өтөктүн кары эчак кеткен, өйдөлүшкөн сайын жер чыйрык кансып, тоңголук тартып, табылгы, карагай, карагат бадалдардын түптөрүнө тыгылган күрткү карлар күн шууласына ээрип, киргил суулары төмөн карай шылдырап агып жатат. Аларды кечип өтүп, уламдан улам жогорлашты. Тигинде жаламаз боордо үзүктөй жайылган кар көчүп, туура жактагы ойго келип түшкөндө, ошол жактан жан чуучурлук гүүлдөгөн добуш чыгып, кардын кыпындары чаңызгып, көккө көтөрүлө түштү. «Кудай сактай көрөй», деди Ыбырай, элеңдеп эки жагын каранып. «Бул жактын кары дагы көчпөгөй эле». Чорный башын көтөрүп, жогору көк тиреген аскадан тартып, андан берки беттериндеги күнгө чагылышкан карга көз чаптырды. Бул жактын бети көп анчалык тик эмес го, кары көчө койбос. Анткени менен бир бала болбогой эле деп, ал өзү да чоочулап тынчы кетип бара жатты. Таштан ташка тийип, акактай ак тамчыларын туш-туш жака чачыратып, төмөн карай мөңкүп аккан көк кашка суунун бирде арка өзүнө, бирде берки өзүнө кечип өтүшүп, бир чалкак төргө чыга келишти. «Ыбырай, сен ушул жерден үйүңө кайт», деди Чорный, атын тык токтото калып. «Ушунча жерге узатып келишиңе чоң рахмат. Мындан ары мен өзүм эле кетейин». Ашууга дагы аз калды. Ошол жерден экөө коштошуп, экөө эки жакка ажырашты. Андан ары Чорный күрткү кардын үстүндөгү жолдун нугу менен көтөрүлүп отуруп, эптеп ашуун ашты. Аркы бетине түшкөндө күн кечтеген кези. Эмне кылуу керек? Ал жакта казак орустардын кыштагы бар. Талаага конбой ошого жетип консо кантет. Түн түш электе ошого жетейин деп желдире бастырып, кыштак жакка бет алды. Мына алды жакта кичине бир белесче бар. Ага дагы чыга келди. Аны эңкейсе эле кыштакка жеткени турат. Иттердин үргөнү да угулуп калды. Тигине оттору да жылт-жылт этет. Конмокчу болуп келе жаткан качкындын жүрөгү эмнегедир дикилдей кетти. «Барбанда, анда сенин жууң да, досуң да бар. Жууңо илинсең, анда сен курудуң», деп. Купуя ага шыбыраган сейт. Атынын башын дароо ал башка жака бура тартып, селону алыстан айланып өттү дагы батышка карай бет алды. Түн. Көк жүзүндө сансыз жылдыздар гана болбосо, айдан дарек жок. Жолу кайсы, жолсуз жери кайсы экени белгисиз. Жаны бар жылкы дегенин ушундайда жолду өзү табат тура. Аты жолго түшүп, кадимкисиндей эле желе басып кетип бара жатат. Чорный дагы аны бөтөн жака бурбастан өз жайына кое берди. Өтөк менен өйдө ылдый менен көтөрүлүп бара жатып, эңкейиштеп бир коктуга кире бергенде аты кош куруп, үркүп, жолдон чыга жаздады. «Бул эмне болду?» деп атын токтото калып, туш-туш жагына көзүн салса, сол жагынан топтошкон караан көрүндү. Болду болбоду,
жол тоскон актар экен деп анда жан калган жок. Же алга бастырарын, же артка кетээрин биле албай калтаарып турганда качалы төш таяна, качалы дешип кыргызчалап баякы караандар чачыла качып калышты. Алардын кыргыз экенин билди дагы алдын торой желдире бастырып кыргызчалап кыйкырды. Ой, качпагыла, коркпогула. Тиги качкындар токтой калышты. Кыргыз экен, кыргыз. Качпайлы, токтойлу. Чорный жакындай бастырып келип караса 5-6 киши. Баары жөө. Ой, силер кимсилер? Кыргызбыз. Кайдагы кыргыз? Ушул жактарда да кыргыздар барбы? Кытайдан келе жатабыз. Сөздөрүнөн улам алардын ким экенин Чорный билди. Үркүндө Кытайга качышкан кыргыздар экен. Ысык көлгө өтө алышпай, чек арада бир топ күн турушуптур. Верныйда Совет өкмөтү орноп, чек ара ачылганда гана булар бери карай жөнөшөт. Бирок шарт эле ысык көлгө бара калуудан коркушуп, кабарлашып, байкаштырып туруп, анан баралы дешип, ушундайлап келишиптир. Алматынын чыгыш жагындагы казактарда жек жааттары бар экен. Эл тынчыганча деп карайлап, ал жака дагы бармакчы болушат. Бирок Алматыда азыр дүрбөлөң казак-орустар шаарды камап, андагылардын шаштысын кетирип жатышат деген кабар угушат дагы, бөөдөсүнөн майып болбойлу дешип кайра токтолушат. Ошентип алды жоо, аркасы зоо болуп, эки тоонун ортосунда тар жылганын өрдөшүндө камалып, ачарчылыкка учурашат. Ойдогу орус кыштактарынын арык-торук малдарынан болбос бекен дешип, алар бир күн, бир түн кыштактарды тооруп аңдышыптыр. Колдоруна эчтен келинбеген соң, дарт армандарын ичтеринен айтып, кайра үй бүлөлөрүнө кетип бара жатышыптыр. Күнү түнү атайлап ай талааны күзөтүү оңой иш эмес да. Курсактар ачып, шайлары ооп, буттарын араң шилтеп, ушул коктуга келе беришкенде. Эми бир аз эс алып, анан басалычы дешип отурушканда талыгышып уктап да кетишиптир. Дал ошол кезде аттын дүбүртүнө чоочуп ойгонушуп, бизди издеген жоо экен дешип, тоо таяна качышыптыр. Ушуларды укканда Чорный: "О, байкуштар", деди, алар даяп. "Мен силерден корксом, силер менден корккон турбайсыңарбы? Биз эмесе өз көлөкөбүздөн корккон коен болгон экенбиз. Эми 7 түндө кайда барасыңар? Бири-бирибизге караан болуп ушунда бирге конолу." Качкындар каршы болушкан жок. Чорный атынан түштү дагы тизгинин ээринин кашына илди. Чылбырын сол колуна ороп кармап, оң колун чөнтөгүндөгү тапанчасына тийгизе тигилерге кошулуп жата кетти. Антпесе болобу? Сактануу керек. Өлүм алдында турган аш немелер аны өлтүрүп, кийим-кечесин тоноп, атындагы алып кетип союп жеш ыктымал да. Жүрөгүнүн тынчын алган ушул ой Чорныйды такыр уктаткан жок. Качан эми тигилер тура келишер, мага кол салышар экен деп уктамыш болуп кулак түрө тыныч жатат. Айланыда шырп эткен бир да дабыш жок. Көзүн ачып, кылчайып караса, алар бүрүшүп, коңурук тартып уктоодо. Түрткүлөсөң да ойгоноор эмес, ошентсе да уктабай жатып, таң куланөөк тартып агара баштаганда гана ал катуу уктап кетти. Канча убакыт өткөнүн ким билсин, бир кезде "Эй, жолдош, туруңуз" деген үнгө чоочуп ойгонсо, күн аркан бою көтөрүлүп калыптыр. Кыргыздар сагалап жанында отурушат. Сол колунан тизгинин чыгарып, атындагы отко коюшкан экен. Аны билгенде Чорный аш жылаңач өлүм алдында турушса да, бирөөнүн кылына кара санабаган ак жүрөк кыргыздар жөнүндө бекерге шектенгенине өзү уялды. "Рахмат, жолдоштор, рахмат", деди ал. Ажал аларды ошончолук алкымдаса да, ага кыянаттык кылбаган шордууларга кандайча жакшылык кылаарын биле албай, эки жагын караса, ээринин үстүнө арта салынган куржуну тамак аш менен ошол бойдон турган экен. "Жебесем жок, ушулар жесин" деп атына карай жүгүрдү. Куржунду ала чуркап келип, оозун ачып, ичиндеги нанын, бышырган этин качкындарга сунду. "Жегиле муну, жеңиздер". Күтүлбөгөн жерден мындай сонун тамакты берген боорукер орус адамына алар иштеринен миңдеген алкыштарын айтып, эгинге кирген уйлардай бурдуга сугунуп жеп жатышат. Ошол арада сураштырып жылганын өрдөшүндө алардын үй бүлөлөрү дагы бир топ качкындар бар экенин билип, "Ага барсам, баарын көрсөм кантет", деди. "Жок, барууга болбойт. Тигинде Пржевальскийде
Анын эки жолдошу кармалып түрмөдө отурбайбы? Батыраак Верныйга жетип, отряд алып келип, ал экөөнү бошотуп, анда Совет өкмөтүн орнотуу деген тилек менен ал келе жатат. Эми жолдоштор, деди Чорный бир кезде аларга, бул чөйрөдө минтип жүрө берсеңер кырыласыңар. Тезинен көчкүлө Ысык көлгө. Жакын аранын ичинде көл боюнда Совет өкмөтү орноорун, ал өкмөт аларга жардам берерин, азыр дагы ал жака качкындар келип жыйналышып, тоюнуп, бирин-серин малда күтүп калышканын Чорный аларга айтып келип, колдоруна куш тилиндей кагазга Ыбырайга кат жазып берди. Жыргалаңдын боюнда, Токтоянда өзүңөргө окшогон бир топ качкын кыргыздар бар. Алардын тыңы Ыбырай деген жигит. Ушул катты ошого берсеңер, ал силерди жайгаштырат. Качкындар менен Чорный коштошуп, атына минип, батыш жакка жөнөп кетти. Төмөндө ой жакта дарактары дүгдүйгөн, малдары жайылган кыштактар, көпчүлүгү казак орустарыныкы. Алардын көздөрүнө көрүнбөйүн деп, ал жака барганда жол төтөсүн эч кимден сураган да жок. Айтор батыш жакты бет ала белгисиз алкым жол менен салып уруп бара жатат. Бир кезде иңир кирип, түн көшөгөсүн жайды. Төмөндө жылтылдаган оттор бар. Бара-бара ал оттор алыстап, артта калып, алды жактан жабалактаган дагы көп оттор көрүндү. О, Верныйга эми жеткен экем, деди ал. Көк жүзүн караса, үркөр төбөдөн ооп, жылдыздар батышка карай удургуп, үркүп калыптыр. Кой, жети түндө шаарга кирбейин. Андан көрө ушул ченге коноюн дагы, эртең күндүз шаарга кирейин, деди. Атын тушап отко койду дагы, өзү жерге жан баштап жата кетти. Өткөн түндө уктай алган жок эле. Анын үстүнө күнү бою ат үстүндө жол жүрүп абдан чарчаган. Башы жерге тээр замат эле уктап кетти. Бир кезде көзүн ачса, күн көтөрүлүп калыптыр. Айланага көз чаптырса, түндөкү Верный дегени Талгар селосу экен. Верный болсо андан ары. Тигине дарактары карарып, сары чиркөөнүн шпилкасы көктиреп, алдагайдан көрүнүүдө. Аты да жанынан кубанчалык узабаптыр. Кичине коочодо оттоп жатат. Оттосун байкуш, оттосунчу. Анан бастырайын. Ай талаа тимели мемирейт, тып-тынч. Село жактан кезек-кезек менен иттер үрүп, тооктор чакырып, ал тынчтыкты бузгансыйт. Бир кезде Верныйдын берки чети түтүндөнө чаңдагансып калды. Эмне болду, өрт чыктыбы деп, ал ордунан туруп, дөңсөөгө чыгып, оң колун күндөн серепчилеп караса, Талгарды бет ала куралдуу отряд келе жаткан экен. Ким болду экен алар? Кызылдарбы, жактарбы? Эмнеси болсо дагы көздөрүнө урунбайын деп, атын далдоо жерге айдай коюп, өзү каранды буталарга жашырына карап турат. Отряд акырындык менен жүрүп келип, Талгарга 3-4 километрче жер калганда бир топ адам андан бөлүнүп, төмөн карай чапкылап, селого кирип кетти. Бир аздан соң, ошолорбу же башкаларбы, аныгын ким билсин, 3-4 адам ошо жактан чуу коюп чыга келип, тиги селонун сыртында турган отрядка барды эле. Эмнегедир андагылар толкунданып, жандана түштү дагы станцияга карай замбирек атышты. Станция ичи ызы чуу түшүп, дүрбөлөңдөп калды. Отряд чабуул коюп кирип бара түшүп, шарт кайра артына чегинди. Аңгыча болбой станциянын эки жагынан да, отряддын так каршы алдынан да куралдуу көп адам чыга келип, буларга чамкырдай ок жаадыра атака коюшту. Көз ачып жумганча эки жак аралаша түштү. Адам баласы жамандыкты көрбөсүн. Тарс-турс кылычтары жаркылдайт. Кимиси кимисин өлтүрүп жатканын ким билсин. Аттарынан кулагандар да, сүйрөтүлүп, атында жүргөндөр да бар. Үстүндө адамы жок, кишенеп, топ ичинен чыга качкан ээр токумчан аттар да толуп жатат. Айтор ошол чөйрө чаң тополоң. Эмне деген шумдук? Эмне болуп кетти буларга? Казак орустар өздөрүнчө согушуп атышабы? Же булар жака келишкен большевиктерби? Эмне болушар экен? Кимиси жеңер экен? Бир кезде бир топ адам араларынан бөлүнө чыга келип, шаарды көздөй качты дагы, октор атылбай калды. Чуу дагы басыла түштү. Атчандар колонна менен шарт станцияга бет ала бастырып калышты. Анын четине жете беришкенде, катын бала дебей, жөөлөп жалаңдап толгон адам шаан шөкөт менен
алардын алдынан тосуп чыгышты. Ураалаган кыйкырык үндөр. Ал үндөргө кайымдаштыра чиркөө дагы шаңкырап кагыла кетти. Демек, жоокерлерибиз жоосун жеңди дешип, аларды салтанаттап тосуп алып жатышканы го. Эки ортодо бир балее болгонун Чорный билди. Атын көздөй басты эле, буту бирденкеге уруна түштү. Эңкейип караса, телефон зым экен. Көрсө аны актар айланадагы станциялар менен байланыш жасоо үчүн жасаптыр. Аттың десеңчи, аны мурда билбегенин кара. Билген болсо дароо аны жулуп ыргытып, актардын араларындагы байланышын үзбөйт беле. Эми да болсо кеч эмес, аны үзүп четке ыргытты. Кайра кетүүнүн дагы же шаарга кирүүнүн дагы айласын таба албастан, ал башын мыкчып ойлонуп атынын жанында туруп калды. Кайра кетейин дейт, бирок кантип кетет? Шаарга кирейин дейт, анын дагы айласын таба албайт. Жол тостурган актардын патрулдарынын колуна түшсө, алар аны эки чайнап бир жутпайбы? Эми эмне кылуучу? Эки дайранын ортосунда калгансып, алактап, эки жагын караса, шаар жактан төш таяна бир араба келе жатат. Шаарга жол ачык экен го, деди. Кубанып, атына минип, арабанын алдын турой бастырды. Арабада абышка кемпир эки адам экен. Саламдашып, ал жай сураша келсе, алар Талгардагы кызына конокко барып 3-4 күн анда болуп, эми кайра экинчи селодогу үйүнө кетип бара жатышыптыр. Иштин жайын алардан укту. Көрсө, шаарды казак-орустар камап алып, ал жака бир да адам киргизбей жатыптыр. Теге шаардан келгендер болсо, алар баягыда Бокин менен Сулайман Дунган калаасына бараарда Талгар станциясынан ийгин суратып жиберген большевиктердин отряды экен. Эки ортодо согуш башталып, отряддын көбү ошентип зыянга учураптыр. Мындай шомдукту кабарды укканда Чорный: болбостур эми, шаарга күндүз кире албайт экем. Эптеп түндө кирейин, деди. Ага чейин бир жерге барып жашырынып түнөмөкчү болуп, жылганы өрдөп бастырды. Кырсыкты адам баласы күн мурунтан кайдан билсин? Кээде качсаң дагы каршы алдыңан чыга келет тура. Чорный дагы дал ошондой болду. Пржевальскийдеги жилдеттердин азабынан антип качамын деп, мында да ал минтип актарга дуушар болуп отурат. Аңгектен качсаң дөңгөккө деп. Эми ал 3-чү кырсыкка учурады. Мунусу тиги экөөнүн дагы өтө кооптуу, коркунучтуу иш эле. Жылга өрдөп кетип бара жатат. Кайда бара жатканын, кайсы жерге токтоорун өзү да билбейт. Иши кылып, бул жактагы жугулуңду кымкууттан алыстасам, анан түн түшкөндө эптеп шаарга кирсем деген ойдо. 2 суткадан бери жол жүрүп, эч бир эс албаганга, жакшылыктуу уйку көрбөгөнгө, ат үстүндө бара жатып уктап кетип жыгыла жаздады. Кой эми уктабайынчы деп, тизгинин жыя кармап кайраттанса дагы, кайрадан үргүлөп көзү жумулат. Ошентип уйкусунун ортосунда бара жатканда: "Эй, сен ким? Токто бери!" деген чаңырган үнү болду. Чорныйдын көзү умаштай ачылып, элеңдеп эки жагын караса, мылтыктарын сундура атчан 3-4 казак-орус алды артынан чыга келди. "Кимсиң? Кайдан келе жатасың?" Чорный жооп кайтарды. "Соодагер болом. Челектен келе жатам." "Ким болсоң да, сен анда текшеришет. Айда, алдыга түш." Казак-орустар аны айдап алып, капталдай бастырып, экинчи жылгага эңкейишти. Анда суу боюнда боз үй турат. Үй жанында байлаштырылган ээр тукумчан бир нече ат. Аттардын айланасында ар бери басышкан куралдуу казак-орустар. Болгондо офицер го. Аттардын дүбүр тугулганда мурутун чыйраткан бирөө боз үйдөн чыга келип, эшик алдында туткунду сурап калды. Мурдагы тигилерге бербеген жообун ага ал кайталады эле. Офицер кыйкыра кетти: "Айт чыныңды, доңуз. Отрядыңарда канча адам эле? Канчасы өлдү? Сен аман кантип кутулдуң?" "Эмне отряд? Билбейм мен аны." Билбейсиңби? Тинткиле муну." Шымаланган 3-4 аны тинте кетишти. Чорныйдын ийининде дүрбүсү, койнунда гранаты, чөнтөгүндө наганы бар эле. Аларды таап чыгышканда офицер: "Вот тебе на", деди, муштумун түйө ороңдоп. "Мына соодагер. Анык эле эл бузаар большевиктердин өзү тура. Айдагыла Кызыл Жарга.
өлүгүн анда ит менен куш жесин. 4 казак орус аны кайра атына мингизип, алды артына түшүп айдап алып жөнөштү. Кызылжар деген эмнеси? Болгондо мени ошондо өлтүрүүгө алып бара жатышат го. Аттиң десеңчи. Кармашып жатып өлсөм арманым жок эле. Эми минтип булардан бөөдөсүнөн өлүп, өлүгүм айталаада калат экен го деген ойго батып, шылкыйып алардын ортосунда кетип бара жатат. Казак орустар капталдай кеткен төтө жолго салышты дагы, кичине бир белесчеден ашып, арка өзүндө кызарган бийик жарды көздөй бет ала бастырышты. Аны көргөндө Чорный, болгондо мени ушунун астына алып түшүп, тиги көрүнгөн коктусунан өлтүрүшөт экен го деди. Коктусунда суунун үнү дагы таптаана угулуп турат. Суу бойлору бадалдуу, караган бутандуу көрүнөт. Алардын бутактарына, жер бетине уя жасап, түнө кетишкен канаттуу куштар ушул чөйрөдө канаттарын каккылап, сайрандап ары бери учушууда. Эки көзү ала чакмактап, бүткөн бою дүрүлдөп, эмне кылар айласын таба албай айдалып келе жатат. Жан деген кургур таттуу да. Алкымдаган ажалдан жанын эптеп куткарсам, эптеп качсам дейт. Алды артында минтип куралдуу жоолору бара жатышса, ал кайда качат? Качканы менен да алар аны куткарышабы? Артынан дароо аны атаары белгилүү го. Чорный ичинен сызып, ичинен күйүп ойго батып бара жатканда, актар аны Кызылжардын коктусуна алып түшпөстөн кыялатып жардын так үстүнө алып келишип, аттарынан түшүштү. Чорныйды дагы түшүрүп, жакшыраак бирөөнө анын атын карматышты дагы, өзүн жардын кырына айдап басышты. Аны өлтүрүп, өлүгүн жардан алыс ыргытаарына көзү жетип, Чорный, кашыкканым калганча силер менен кармашып жатып өлөм. Акыркы чарамды колдоном. Андан айла болбосо, жазмыш ушул экен деп, мен ага моюн сундум, деди көңүлүнөн. Чорныйдын актар тартып алган каганы менен гранатынан башка согуштан алып кайткан чоңдугу томпойдой болгон кичине бир тапанчасы бар эле. Бирде болбосо бирде кереги тийип калаар деп, күрмөсүнүн колтугуна чөнтөк жасатып, дайыма аны ошого салып жүрө турган. Актар аны тинтишкенде, эки колтугун бекем кысып, эки колун жогору көтөрүп, тиштене туруп берген. Чорныйдын барлык үмүтү, күнгөрүү, өмүр сүрүү мына ушул тапанчасында. Ошого ишенет. Жогоруда анын кашыкканым калганча силер менен кармашып өлөм деген себеби да ошол. Жардын четине аны отургузушканда, жашы улгайган, шапкесинен чачы үксүйүп чыгып турган бирөө Чорныйдын жанында калды дагы, береги экөө четтеп басып, мылтыктарын сол ийиндерине жөлөй кармап, чылым тарта кетишти. О, райымдуу, православиялык адамдар, деди Чорный. Мен да өзүңөрдөй эле орустун уулу болом. Жазмыш ушул экен. Соодагерчилик менен келе жатып, минтип силерге туш келип калдым. Жок дегенде өлүм алдында өткөн кеткен күнөөмдү кеч деп, бир Кудайга жалынып кулдук ырайын. Ошого уруксаат кылгыла. Андан кийин мейлиңер, деги кыйнабай эле өлтүрсөңөр болду. Актар эмне кылалы, уруксаат берелиби, жокпу дегенсип бири-бирине карашты. Чорныйдын жанында турган жашы улгайганы. Туугандар, деди жолдошторуна. Кандай кылалы, уруксаат берелиби? Мейли, берели адамда. Болуптур, деди ал. Тиги атты кармаган жаш казак оруска кыйкыра кетти. Эй, эмне турасың сен мында? Мунун атын тиңдейлетип жетелеп бар. Андан соң кылычын кынынан сууруп алып, жалаңдатып колуна кармап, ачуулана Чорныйга бурулду. Кана ибадатың тездет, бекерге убакыт өтпөсүн. Аларга Чорный капталын сала чыгышты карап, чокуна барып тизелеп жерге отура кетти. Көкүрөгүн жерге тийгизип, мурду менен нымдуу чөптү жыттагылайт. Атаганат десеңчи, жердин жыты кандай сонун, кандай жакшы. Жанга жакын, жүрөккө жылуу учурайт. Сени алып пештеп өстүргөн, тамактандырган ушул жер өз энең эмеспи? Ал энеңден кантип ажырайсың? Аны менен түбөлүккө кантип коштошосуң? Жок, энеке, деди ал. Мени кучагыңа ала көрбө. Өз үстүңдө, мээримдүү кең кучагыңда ойноп күлүп жашагым, жаңы турмуш түзгүм, Совет өкмөтүн кургум келет. Ал тилегиме жетмейинче, Азизилдей жанымда турушкан кара ниеттерге
мен эч качан багынбайм. Ооз учунан ушуларды айтып күбүрөп, башын көтөрүп тигилерге көзүнүн кырын салды дагы кайра башын жерге койду. Оң колунун учун сол колтугундагы тапанчасына сунса, каргаша болгонун карачы, жеңинин ичи түрүлүп, колу ага жетпесе болобу? Ордунан кайра туруп, эки колун өйдө көтөрүп, жеңин бир аз бошотуп, "О Кудай, өткөн кеткен күнөөм болсо кечигөр" деди. Оң колун эки ийнине, чекесине тийгизип чокунду дагы кайра жерге жыгылды. Жерге ооз мурдун тийгизип, оң колун сынаарда, колу тапанчасына жете түштү. Кубандыбы же корктубу? Анысын ким билсин? Нымшып тердеп, бүткөн бою калтырай түштү. Тапанчасын оң колуна кармай, жеңинин ичине катты дагы ордунан турду. Эми качан ибадатым бул бүтөт деп, баятан бери жанында турган желдетке: "Кечир мени, кечиргиле" деди ал. Анын аягына жыгылчудай ага жакындады. Жаздым атып койбогой элем деп жүрөгү кургур, токтоно албай дикилдеп, оң колу да дирилдеп барат. Антпегенде кантсин, бирөө болсо анда бир жөн эле. Алар төртөө, бирөөнү атар, экөөнү атар, ананчы аркы экөөнү эмне кылат? Өлүм алдында турган адамдын бул ибадаты атты кармап, тиги четте турган жаш казак орусту гейитти окшойт. Анын өлгөнүн көзүм көрбөсүн дедиби, дабысын куушуруп тескери карады. Туткундун мойнун кыя чабууга биленденип жанында турганы. "Кудайдан сура, күнөөңдү Кудайдан. Кудай кечирет. Менден эмнени сурайсың? Бул эми тездет. Күтөөр алым жок" деди да, сол колунун алаканы менен чекесинин терин сүрткүлөй кетти. Дал ошол кезде Чорный аны жүрөктүн башы деп туруп атты эле, шалак этип жерге жыгылды. Чылым тартып турушкан берки экөө мылтыктарын оң колдорунан сол колдоруна алгыча аларды да катып, бирөөнү өлтүрүп, экинчисин оор жарадар кылып жерге жыкты. Атты кармап турганы калтаарып, Чорныйды атам деп жаздым атып алды дагы, өз атына минип кача берем дегенде жүгүрүп жетип аны да катып сулатты. Ары жокту кара. Жарадар болгону эс учуна келди окшойт. Мылтыгын колуна алып Чорныйды атканы жатат. Жүгүрүп жетип, мылтыгын колунан жулуп алып, четке ыргытты да өзүн жакалап жерге отургузду. "Кана доңуз, кезек эми сеники. Кулдугур Кудайыңа, сураңгын андан күнөөмдү кеч" деп. Ал отура алган жок. Колу бутун сүйрөтүп, башы шылкыйып, тили күрмөлүүгө келбейт. Араңдан зорго: "О Кудай, күнөөмдү кеч" дегенге гана араң жарады. "Сага ушу керек доңуз. Зарыңды Кудайыңа айтып жата бер ушунда." Мылтыгын анын асынды, аттардын ээр токумдарын шыпырып ыргытып, өз атын минип, тигилерди астына салып айдап качып алып жөнөдү. 4 атты айдоо оңой эмес да. Бирөө оңго кетсе, экинчиси солго кетет. Анте беришсе жолу арбып, жоодон алыстай турган түрү жок. Эң жакшысын кармап коштоду да калганын өз жайына кое берди. Чыгышты бет ала салып уруп кетип бара жатат. Мына эми белгеде чыга келди. Ары эңкейип, кечке жакын түргөн суусуна жетти. Аны бойлой жогору көтөрүлүп, бел ашып, дагы да суу боюна түштү. Бирок түн кирип, жолу кайсы, жолсуз жери кайсы экени билинбейт. Бадалдар көп. Ээн жер, эрме чөл айласыздан конуп калды. Таң кулан өк атып агара баштаганда кайрадан аттанып, дагы эле болсо бет алган жагы чыгыш жак. Бир сутка жол жүрдү. Ошентсе да ага жол арбыбаган, жоосунан алыстап кете албаган сыяктанат. Артымдан кууган адам болбосо экен, жолумдан бирөө чыкпаса экен, чыкса дагы менден шектенбесе экен деп алды артына алактай көз чаптырат. Мына дагы түн кирди. Сол жагынан жалпылдап от чыгат. Алыстан аны айланып өтүп, экинчи жылганы өрдөдү. Таң сүрө анын ашуусун ашып, аркы бетине түштү дагы түштүккө карай бет алды. Ал жакта табылгыты, талды суу, кең суу ашуулары бар. Ошолордун бирөөнү ал ашмакчы. Өзүң көргөн жолду атаңа да бербе деген кеп бар эмеспи? Мурда өзү ашып көрүп жүргөн табылгытыны ашмакчы болду. Бирок бир коркунучу, Казак-орус станциясы Жылаңач ошонун оозунда, жол боюнда.
4-5 күндөн бери тынымсыз жол жүрүп келе жаткан, курсагы тое чөп жебеген аты чаалыккансыйт. Бир жерге келе бергенде берки коштогон атты токунду дагы өз атын жал койрогун сылап туруп: "Жаныбарым, ак жол той болдуң, өлүмдөн мени аман алып калдың. Эми сен ушул жерде кал, эс ал", деди да атын отко кое берди. Беркисин минип алып жөнөсө, тим эле жаныбар тулпардай экен, качса кутулчудай, кууса жетчүдөй. "Мындай ат астымда турганда оңойлук менен жоому алдыра койбосмун", деди ал. Жылаңач станциясын айланып өтүп, табылгытыны өрдөдү. Жогору көтөрүлгөн сайын жолу татаалданды. Уңгул чуңгул корум таштарды аралап, бирде оңго, бирде солго кетип бара жаткан Чорныйдын бет алдынан соккон муздак шамал улуп уңшуп ыркырайт. Оозу сүйлөөгө, колу кымтууга келбей абдан үшүдү. Кечетен бери даамсызбай курсагы да ач. Ошентсе дагы белин бекем бууп, кайраттанып, караңгы түндө жолду божомолдоп, жогорулап бара жатты. Бир кезде аты мүдүрлүп жыгылып, өзү үстүнөн алыс кетти. Тура калып караса, аты суунун көбөлүндөгү күрткү карга белчесинен тыгылган экен. Эмне кылуу керек? Атын андан чыгармак түгүл, өз айласын таппай калды. Тиги жактагы алкымдаган ажалдан кутулдум десе, эми минтип бул азапка, жаратылыштын кырсыгына учураганын кара. Тигинде жоосу менен салгылашып, ошолор колдуу болуп өлсө, арманы болбойт эле. Эми минтип эки тоонун ортосунда ач бел куу жолдо өлсө, ысымы анын ким болмок? Ашуу жактан согулган түнкү ызгаардуу шамалга үшүп, эки колун ушаламыш, үйлөмүш болот. Атым күрткүдөн чыгаар бекен деп чылбырын тарткылап: "Ну деп үн салды эле. Жаныбар 2-3 курдай ордунан обдулам деп, андан бетер күрткүгө тыгылып, кыймылдоого такыр дарманы келген жок. Эки колун жеңине, башын жакасына катып, титиреп, атына байыманчактап, уктабастан ары бери басат. Көк жүзүндө асылган сансыз жылдыздар батышка карай үркүп, бара-бара күн чыкты. Анын нуру тоо чокуларына төгүлүп, ал жактан бирки бөксө, өтөктөргө жылуулук, мейирмандык келгенсийт. Аты антип титиреп, өзү минтип көк муштун болуп, өлүм менен тирөөнүн ортосунда турган Чорныйдын эки көзү тоо жактагы күн нурунда. Келсе экен мында батыраак, келсе экен. Күн жогору көтөрүлгөн сайын анын шапшактуу нуру дагы төмөн карай куюлуп, ойдогу качкынга жакындай келди. Ал чыдап тура алган жок. Энесин көргөндө кубанычынан ага каршы жүгүргөн жаш баладай күн нуруна бет ала жүгүрдү. Мына Чорный ага да жетти. Кучакта чуудай кучагын жая күнгө бетин тосуп: "Алтыным күнүм", деди күлүңдөп. "Адамга да, айбанга да, жаныбар, макулукка да тиричилик берген сенсиң го. Ар кимге алысты алаканга салгандай айкын ачып көрсөткөн да сенсиң. Сенсиз өмүр да, жашоо да, өсүү, өөрчү да жок. 1000 жылдык караңгылыктан бир күндүк жарыкчылык" деп кыргыз эл айтканы ырас тура. Мына мен минтип ит көрбөгөн азапты көрүп, түнгө калып үшүп, өлбөгөн гана жаным калды. Таалайым бар экен, сени көрдүм. Мен эми өлбөйм. Ал койнуңа, ал мени, жылыт мени. Күн нуру өзүнөн өтүп, атына жетип, андан ары эңкейиштеп бара жатат. Күн нуруна жылынган канаттуу куштар дагы түнөгүнөн учуп чыгып, кубанычынан миң кубултуп сайроодо. Төмөндө жылгада шаркырап аккан агын суу дагы күн нуруна чагылышып жалтылдайт. Чорный атына кайра басып келди. "Жаныбарым, өлбөйбүз эми, өлбөйбүз. Өлүүгө али эрте бизге." Атынын жал койрогун тарап, маңдайын сылады эле ал: "Сени мен ажалдан ала качып алып келдим эле. Эми сен да мени бул азаптан куткарсаң боло" дегенсип окуранып, анын этек жеңин искелеп коет. Бир кезде арт жагынан торпу тоону бери карай ашып түшкөн калың караан көрүндү. Ким болду экен алар деп Чорный колун күнгө серепчилеп караса, замбирек пулемотторун унааларына артып, өздөрү жөөлөп жалаңдап келе жаткан аскерге окшоп кетти. "Балео болгон экен", деди ал коркуп кетип. "Верныйды актар алып, эми Пржевальскийдегилерге жардамга келе жатышкан тура.
Эми эмне кылчумун? Качсамбы? Жөө кайда качам? Качам деп жүрүп мен ушул абалга кириптир болбодумбу? Качкан менен дагы куралдуу ошончо адам мени кутказабы? Андан көрө аларды бул жакка өткөрбөй, Попилявский менен Ходосовдорду күч алдырбай, ушул жерден бир тобун мен жайлайын. Анан барып эң акыркы огумду өзүмө жумшайын. Мага эми ошол гана калды. Дагы да көз чаптырып, тегилердин жоо же дос экенин жакшылыктуу ажыратып биле алган жок. Аттең ушундайда анын баягы дүрбүсүнүн жоктугун карачы. Аны антурган актар тартып алышпадыбы? Болбогондо аны менен ал алыстан жоосун да, досун да айныбай тааныйт эле. Бадалдардын арасына жата кетти. Кийик өңгөн мергендей мылтыгын алар жака сундура аңдып турат. Канча убакыт өткөнүн ким билсин, бир кезде малдын буттарынын дабыштары, адамдын күбүр-шыбыр сөздөрү угулуп, ал барган сайын жакындоодо. Аңкыча болбой ыйлаган баланын үнү угулду. Кайдагы үн? Эмне деген үн? Чорный башын көтөрүп караса, аскер дегени азап көрүп, жөө жалаңдап көчүп келе жатышкан кыргыздар экен. Коркконго кош көрүнөт болуп, пулемет замбирек дегени бирин серин унааларына арткан уук кереге жүктөр экен. Эки көзүнөн адам учуп, айласы кетип араң турганда, бул бир барып турган чоң бакыт да. Ордунан тура жүгүрдү. Жакындап барса, мына кызык. Мындан 3 күн мурда жолдо жолугушкан баякы кыргыздар да алардын арасында жүрүшөт. Көрсө алар Чорныйдын берген кеңеши менен Ысык көлгө көчүп келе жатышыптыр. Ыбырайлар айларадагы орус селолору менен байланышып, ортоктошуп, жапа-тырмак жер чийип, кош айдап жатышкан кездеринде Чорныйда Алматы жагынан теге качкындарды көчүрүп келип калды. Бир элдик, бир жердик болушкан соң бирин-бири таанышпай коебу? Өлбөгөн жан көрүшөт тура. Бактыбыз бар экен, бактыбыз дешип, кучакташа көрүшүп, өткөн кеткендерин, көргөн билгендерин, кимиси өлүп, кимиси калгандарын үстө-көбөстө сурап жатышат. Муңая карашканы, көз жаштары алардын баштарынан далай оор, далай трагедиялуу окуялар өткөндүгүн көрсөтөр эле. Токтояндын берки кашаттын алдында Чорныйдын атасынын кичине бир заемкасы боло турган. Ата-энесинин ошондо экенин Ибрайдан угуп, аны ээрчитип, жашырынып, суу бойлоп, камышты аралап барса, зайыбы Настя дагы ошондо экен. Көрсө ал Пржевальскийде тиги комиссарлардын колунан бошонгондон кийин жалгыз шаарда тура албастан мында кайнатасыныкына келиптир. Күтүлбөгөн жерден эрин көргөндө. Миша, Мишенька деп ал аны кучактай калды. Боже мой, кайдан келдиң? Кармашат эми сени дешти, ата-энеси да чөбелектеп. Сураштырса, Попилявский менен Ходосовдор дагы издетип, мында 2 чукурдай солдаттарын жибериптир. Мына бүгүн да 5 казак орус келип, балаңды табасың, таппайт экенсиң, анда сени биз айдап кетип камайбыз дешип, Абышка кемпирди коркутушкан. Алардан тыңгылыктуу жооп ала алышпаган соң качкындарга келип, силер билесиңер аны, айткыла, кайда дешип, Ыбырайды уруп, катын балдарды коркутуп, алачык жергепелерге чейин тинтишкен. Суу бойлоруна барып, ал жактан дагы издешип, андан ары ылдыйлап жүрүп отурушуп, Чуракаевдин заемкасына токтошкон. Ушуларды уулуна айтып келип атасы, көрдүңбү балам, азыр алар анда тамактанып жатышат. Кайра мында келишер этимал. Кармалсаң, каның жерге тамбайт. Кача көр, дагы башка жака деди, шашкалактап. Качып жүрүп көрбөгөн азапты көрбөдүбү? Эми ал кайда качат? Бара турган шаарын актар антип камап жатышпайбы? Чекесин тырмалап бир аз турду да, макул деди ал. Качайын, эми токмок менен пишпеке. Ошол жактан жардам алып келбесем болбой калды. Тамактанууга отурганда Настя андан кайда болгонун, кайра эмнеге мында келгенин сурады эле. Сураба жаным, сураба, деди Чорный. Жайчылыкта баарын айтып берем. Азыр ага убактым жок. Чорный тамактанып жатканда баятан бери ага күзөтчүлүк кылып тышта турган Ыбырай энтиге шашып-пушуп эшиктен кирип келди.
келе жатышат мында. Үйдүн ичи чаң тополоң. Чорный ичип жаткан тамагын таштап, суу боюндагы калың камышка кире кашты. Ыбырай болуп калгандары тышка чыга келип, жашырынып карашса, бир казак орус менен Чуракаевдин тилмешчиси Иван Кария буларды көздөй бастырып келе жатышыптыр. Эки жолдун айрылышына келе беришкенде шарт кайра бурулуп, село тарапка чуу коюшту. Болду болбоду, алар арака кетишти, деди Кария башын ийкеп. Сыягы конушат го анда. Түндө бизди аңдымакчы болуп жатышса керек. Эртең дагы кайрамында келиши мүмкүн. Андан көрө Михаилдин жолдук тамак ашын камдап, бүгүн түндө аны качыралы. Жазгы күн кыска эмеспи? Настя эрине тамак аш камдаганча эле күн батты. Түн кирди. Убакыт болсо өтүп бара жатат. Мени издешкен казак орустар кетпей биздики эле конуп калышкан го. Болбогондо эмдигиче мага кабар кылышат эле го, деп Чорный калың камыштын арасында былк этпестен тынч жатат. Бир кезде камыш арасы шыбырттап калды. Кулак түрө тыңшаса, камыш таралап бирденкелер жүргөн сөйт. Мени издешкен тиги жилдеттер го. Эми да ишке жарай көр, деп казак орустарды жайлаган баягы кичине тапанчасын колтугунан алды. Аңгыча болбой Михаил, Михаил деген үнү угулуп калды. Атасынын үнү экенин таанып, камыштан суурулуп чыга келсе, камыш таралап аны издешкен атасы менен Настя экен. Сени издеп барбаган жерибиз калган жок, деди Кария. Чекесинин терин сүртүп үшкүрүндү. Эме балам, кыргыздар айтчу эле, түнкү жол бакырдыкы деп. Барчу жагыңа жөнөмө. Кийим кечеңди, тамак ашыңды алып келдик. Атыңды тигинде кашаттын үстүндө Ыбырай кармап турат. Чубашып кашатка чыга келишкенде Кария келини жака бурула карап алды дагы уулуна кайрылды. Айтчы балам, зайыбыңа канча айтсам дагы тил албайт. Миша менен бирге кетем деп кийим кечесин өзү менен бирге ала келди. Ооба, кетем, деди Настя. Чорный тык токтой калды. Кайда кетесиң? Сени менен. Кургур, деди ал башын чайкап. Ойлосоң боло бирденкени. Өз жанымды өзүм кайда коерго жер таппай, минтип качып жүрсөм, сени мен кайда алып барам? Өз үйүң турганда кайда качып, кайда бармакчы болосуң? Кетем мен да, кетем. Калсам кайрадан мени камашат. Коркпо, алар сени камаганча отряд алып келип, мен дагы алардын өздөрүн камайм. Тамак ашын артынып, баары менен алмак салмак коштошуп, атына мингенде өмүрлүк жолдошунан түбөлүккө ажырап бара жаткансып, Настя, Миша, Мишенька деп атынын мойнун кучактап ыйлап жиберди. Кайнатасы келинин сооротуп четке алып чыкканда, Чорный алга таман бастыра түшүп кайра тартты. Папа дейм. Эмне балам? Бирденкеңи айтмакчысыңбы? Мени менен бирге казак жеринен келишкен кыргыздар эмне болушаар экен? Жакшылыктуу аларды жайгаштыра албастан кетип бара жатам. Ой, Боже, деди Кария башын чайкап. Мен дагы Настя жөнүндө бирденке айтат экен дегенимчи. Эмне болмок эле алар? Өз жерине келишпедиби? Өзүңдү ойлосоң боло, жөнөмө, жолуң ачылсын. Атын ал шарт камчылады дагы караңгы түндүн койнуна кирди. Сиздер белгилүү жазуучу Касымалы Баяленовдун Боордоштор романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда. Окуган Кипариса Сурахманова.